Саламатсызбы, Жылдыз айым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жакында бизге жеткен маалымат боюнча Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы экономиканы өнүктүрүү багытында бир жолугушуу өттү. Ошол жерде ошол бизге жеткен маалымат боюнча биргелешкен ишкердүүлүк сыйлыгын биздин Кыргызстандан чыккан Артезиан суусунун жеңип алгандыгы жөнүндө дагы бир жакшы самалык болду. Ошол жерде жетектеп барган айым катары өз пикириңизди коомчулук менен бөлүшүп кетсеңиз. Саламатчылык. Ушул биргелешкен ишкердүүлүк боюнча ушул Кыргызстандын ири компанияларынан бири болуп, ушу Артезиан ушул премияны жеңип алды, бизнес премияны. Бизге ушул сыйлык аябай жакшы маанайда алып келди. Бул Артезиан суусу табигый таза ичүүчү сууга кирет. Бул премия ушул баардык критерияларга жооп берген үчүн ушул Артезиан суусуна ушул премияны ыйгарды. Бул иш-чара ушул Азербайжандын Баку шаарында болуп өттү. Ал жерде ошол 5 өлкөнүн ушул Советке кирген 5 өлкө катышты. Ал жерде Казакстан, Түрк тилдүү мамлекеттердин ичинде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, анан Турция катышат. Ушул Стамбулда өткөн совет ушул именно Артезиан ишканасын тандап алды да, ушу Кыргызстандын ишканаларынын ичинен. Эми ал жерден деле жөн эле тактабай, даамдап көрбөй, билбей сапатын бербейт болуш керек. Мындан келди биздин ушул суу ошол деңгээлде өз сапатына жооп берди десек болот экен да. Ооба, бул любой эле продукция бүт эмеге баягы коюлат го стандарттар, ошолорго жооп бериш керек да. Ошон үчүн биз бул сыйлыкка ээ болдук. Бул биздин Кыргызстан үчүн да абдан бир сыймыктана турган нерсе болуп жатат. Эми ушул сыйлыкты жеңип алган Артезиан суусунун жеке тарыхына кайрылып кетели, качантан бери чыгып жатат, качантан бери элдерди камсыздайт жана бул суунун чыгышында биздин Кыргызстандын экономикасына кандай пайда алып келет? Бул Артезиан компаниясы негизи 2003-жылы негизделген. 2003-жылдан баштап ушул суу багытында, анан улуттук суусундук багытында иштеп келебиз. Улуттук суусундуктардан ушул Таан элге кеңири белгилүү болгон, анан Максым, Аршан. Эми улуттук суусундуктун пайдасы бул чоң эле да. Потому что улуттук суусундуктар нукура таза болот. Таанды, например, таза сүттөн айран уютуп, анан ага газдалган суу кошуп жасалат. Ал эми жарма болсо, кадимки эле илгерки кыргыздардыкындай эле буудай, арпа талкандан жасалат. Ал эми суу болсо, ушул Кыргызстан негизи өзү сууга бай өлкө да, таза сууга бай өлкө. Ошон үчүн Кыргызстандын могу келечеги ушул Советте да айтылганда, ушундай сууну көбүрөөк чыгарып, анан чет өлкөнүн рыногуна чыгып, ушул экономиканы өнүктүрүш керек да. Экономиканы өнүктүргөн деген эмне? Бул, например, налог көбүрөөк төлөш керек өкмөткө. Эми налог болсо, эми баарыбызга белгилүү да, пенсия, зарплата дегендей. Ошондой эле көпчүлүк элге жумуш ордуну менен камсыздаш керек. Биздин фирма Артезиан ушул аю холдингине кирет да, анан ушул көп элдерди жумуш менен камсыз кылат, Кыргызстандын элдерин. Биздин жарандар чет жакка чыкпай, ушул ай холдингде иштеп, өз үй бүлөлөрүн багып жатышат. Жогоруда сөз болуп кеткендей, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошо эл аралык стандартка жооп берип жаткандан кийин, эгерде биздин кошуна мамлекеттер, Россиянын СНГ өлкөсүндөгү мамлекеттер бизден деген көбүрөөк ушу суунун чыгышын талап кылып, алар көбүрөөк сатып алабыз десе, биз ошого жараша чыгарып бере алабызбы сууну? Ошого аракет кылабыз. Көбүрөөк чыгарыш үчүн ошол куюп аткан оборудованиябызды кеңейтишибиз керек. Баягы цехибизди чоңойтуш керек дегендей, ага да мындай иш аракеттер керек да.
ошого келечекте ошого аракеттенип атабыз, ушул санында сапатында ушу жогорулатканга. Жогорулатууга да. Анткени Жылдыз айым бүгүн биз билгендей кошуна мамлекеттерге биздин жарандар барганда ошол жерде ушу аюу компаниясынын суусундуктары бар экенин, аны башка өлкөлөрдө мактап ичишери жөнүндө дагы айтылып келет. Мен өзүм Ташкентке барганда күбө болгом, ошол жактан ишкемин. Мындан келди биздин бүгүнкү экономиканы өндүрүп кетүү багыттарынын бир негизгиси бүгүн ушул суусундуктар болуп жатыптыр. Ошонун канча санда чыгарылып жатканы жана келечекте дагы аны канчага көбөйтүлө тургандыгы жөнүндө маалымат бере аласыздарбы коомчулуктарга? Эми саны боюнча эмелерди бизге берген заявкаларды аткарып жатабыз. Элдин баягы потребностин дегендей аткарып жатабыз. Келечекте ушул көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Жеке санын эмес, сапатын, анан ассортиментин көбөйткөнгө. Потому что ассортимент деген это ар кандай мындай сапаттагы, например, бирөөнө биздин табигый суунун составы өзү эле эме жооп берет да талаптаргачы. Талапка жооп берет. Андан тышкары дагы добавкаларды кошуп, ушу ассортиментин көбөйтсөк болот да. Ушул сиз барып катышкан иш-чарада башка мамлекеттер дагы өздөрүнүн улуттук суусундуктарын алып келиштиби же? Жок, башка мамлекеттердики башка строительство боюнча алышты, железная дорога боюнча, ар башка эмелер боюнча алышты да. Именно биздики ошо суу багыты боюнча. Алып бардыңыздар, Ошол иш-чарада отурганда, ошол жерге катышкан коноктор, сырттан келген адамдар биздин суу боюнча өздөрүнүн кандай пикирлерин айтып жатышты? Кичине кененирээк айтып берсеңиз, жана бир сөз бар болот, ар бака өзүнүн чөлүн мактайт дегендей, биздин суу жөнүндө сөз болуп жатканда мындай кененирээк, көбүрөөк нерсе окугубуз келип жатат. Эми суу деген, суу жана суусундук бул негизи деген баягы ичкен, кандай десем, жажда утолять этиш керек да, мындай айткандачы. Анан ошол талапка жооп бериш керек да. Ичкенден кийин суусундук каныш керек. Эч кандай мындай баягы башка мамлекеттердей мындай дополнительный эме талап кылбайт да, вложениячы. Например, Россиянын сууларында темир көп, темир, марганец ошолорду эметет да, баягы чыпкалайт. А биз болсо просто эле тазалайбыз, фильтрден өткөрүп, анан таза боюнча эле куюп беребиз да, эч кандай составын өзгөртпөйбүз. Баягы Кыргызстандын суулары ошо менен айырмаланат да. Постоянный стабильный составы болот да, ошо жана макро микро элементтер деп атпайбы, ошолор мындай төп келишкен да. Ошон үчүн ушу суулар аябай баалуу, Кыргызстан суулары ошонусу менен баалуу да, баягы составы сбалансированный деп айтып коет да, ошонусу менен баалуу болот. Мындан келди бизге жаратылыш берген эле таза суу, жаратылыш таза. Кошумча эмгектерди талап кылбай эле биз ушул суубуз менен эле бир топ өлкөнүн, мамлекеттин экономикасын көтөрө алсак болот экен деген жыйынтыкты мына бүгүн биздин Артезиан суусунун жеңип алган сыйлыгы дагы бир далил болуп жатат. Жылдыз айым, менимче деген кийинкиде биздин көрүүчүлөрдүн сиздин айтып берген сөз кур болуп калбаш үчүн мүмкүн ушул ишкананын өзүнө барып дагы көрүп, кандай чыгып жатканы, кандай сапатта даярдалып жаткандыгы жөнүндө дагы кененирээк дагы мүмкүн айтып беребиз. Бүгүнкү маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы аюу компаниясынын жасап жаткан иштерине, ушундай бир жакшы эл аралык деңгээлге алып чыгып жаткан, экономиканы көтөрүп жаткан иштерине ийгилик каалап кетмекпиз. Рахмат.